Bu жаққа келгенде пробка екен. Çıkаңыздардан кейін екінші вход. Күн сайын Россиянын Сахарова миграциялык борборунда миңдеген жарандардын узун кезеги жаралууда. Бул жерде алар жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу зарыл. Эгер Орусиянын аймагына кирген чет өлкөлүк жарандар жогорудагы процедуралардан өтпөсө, айып акчага жыгылып, кара тизме менен өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Буга чейин Россия 2021-жылдын 29-декабрында чет өлкөлүк жарандардын мыйзамдарына жаңы эрежелерди киргизип, ал күчөтүлгөн тартипте иштей баштаган. Эми мынтип мигранттар 3 ай сайын медициналык кароодон өтүп турушу керек. Народ өтө көп экен, действительно адамдар тыгылып очередте турушат. Кээ биркилер эртең менен келип, до сих пор турабыз азыр очередте деп эшикте. Ошондой туугандар, желательно тезирээк келип кылып коюңуздар. Бул закон баардыгыбызга тиешелүү экен. Кээ бирки подписчиктерден суроолор келдат. Мен таксистмин, же болбосо мен Москвага жөн эле мындай эле мыймага келмеди, мен жасашым керек бекен, шарт бекен дегенге жооп айтып кетейин. Ооба туугандар, жасашыңыздар керек. Себеп дегенде биз Россия территориясына киргенден кийин обязательно бул законду аткарып коелу. Неге дегенде кылбаган болсок, булар бир ай мөөнөт өткөндөн кийин секин черный списокко, же болбосо если көчөдө барсаңыз, полиция учуп калсаңыз, депортация же болбосо административный штраф тагын алып калышыңыздар мүмкүн экен да. Мигранттар акыркы учурда Орусияда иштөө кыйындап, талаптар катаалдашканын айтышууда. Анда бизге ЯЭПке киргенден эмне пайдасы бар эле дегендер бийлик башындагыларга кайрылышууда. Таможня союзда бизге мигранттарга кандай пайдасы бар, пайдаларын биз көрбөй атабыз да. Мигранттарга акыркы мына жаңы жылдан бери аябай жашоо шарты оор болуп кетти. Кысымга алды. Толка мигранттар черный гана, стройкага гана иштей турганда. А биздин жаш кыз келиндер эмнеге иштейт? Даже питание столовая деген эмелерге да ишке албасын деп чечим чыгарып атышат. Ушу мен суранат элем ошол жогорку ушул эл өкүлдөр жыйын депутаттардан, улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичтен, ушу тышкы иштер министринен, ушу бардык ушу мигранттарга тиешеси бар ушул биздин атуулдарга биз ушу кайрылып кетет элем. Ушул маселени бир ийри отуруп түз кеңешип ушу маселени бизге чечип берсе жакшы болот эле. Буга чейин Орусияда жаңы мыйзам аркылуу мигранттарга бир топ оордук келип жатканы жогорку кеңештин жыйынында депутаттар тарабынан көтөрүлгөн. Эл өкүлдөрү бул маселенин айланасында сунуштарын берип, чечүү жолдоруна токтолушкан. Миңден ашык киши катар менен турушат да. Медосмотр өтүш үчүн. Медосмотр 6000 рубль турат. 3 квартал сайын, мындай квартал сайын сен ошого медосмотр өтүш керексиң. Эми урматтуу төрага, сиз дагы мына иш сапарга баратасыз. Буюрса ошол теманы көтөрсөңүз жакшы болот эле. Медицинский осмотр өтүш керек, же андай ушул бир шылтоолор менен бизге чектөө болуп атат. Капиталдын жүрүшү Россиядан биздин балдарыбыз Кыргызстанга акчаны өткөзүш үчүн ал жерде да чектөө бар. Кызмат көрсөтүү дагы балким ал жерде чектөө болуп атат. Жогорку кеңеш менен мамлекеттик думанын ортосунда биргелешкен деп түзөбүзбү? Же жогорку кеңештин бир тараптуу кылып түзөбүзбү? Бир комиссия түзүп туруп эле ошол Россиянын эң чоң шаарларында иштеп аткан биздин жарандардын абалы жөнүндөгү маселени бир сыйра барып көрүп келиш керек. Себеби ал жерде аябай момундай социалдык маселе толуп турат. Мүмкүн ага тышкы иштер министрлигин, эмгек министрлигин кошо киргизип туруп анан барып жеринен изилдеп келип, анан тийиштүү мыйзамдарга биз маселени коюшубуз керек. Орусиядагы элчилик Россияга келген Кыргызстандын жарандарынын абалын кыйындаткан оор кырдаалды жөнгө салуу боюнча бир катар чараларды көрүүдө. Кечээ 17 февралда дагы Кыргызстан Орусияга миграциялык жаңы эрежелерге байланыштуу нота жөнөткөнү маалымдалды. 2022 жылдын 28 январында Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиси, Россия Федерациясынын ички иштер министри Колокольцевке жолордун өтүүгө байланыштуу оор кырдаалга, ошондой эле Кыргызстандын жарандарынын Россияда мыйзамдуу жүрүүсүндө тоскоолдук кылган көйгөйлүү маселелерге көңүл буруусу тууралуу кайрылуусу жолдонгон.
2022 жылдын 11 февралында Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн кызматкери процедуралардан өткөрүү тартиби менен таанышуу максатында Москва областынын Сахарова айылындагы көп функционалдуу миграциялык борборго барып келген. 2022 жылдын 17 февралында Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин медициналык текшерүү, манжа изин каттоо жана сүрөткө тартуу боюнча Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу мекемелеринде, анын ичинде Сахарова миграциялык борборунда Евразия экономика биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө коридор ачууга көмөк көрсөтүү өтүнүүчү камтылган кезектеги нотасы Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин дарегине жиберилген. Элчилик Россия тарабы менен биргеликте Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясында болуусу үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган чараларды көрүүгө үмүттөнөт. Белгилей кетсек, ЭЕПке Кыргызстандан тышкары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия мүчө. Бул уюм ортодогу бажы тоскоолдуктарын жоюу, элди жана товарларды эркин өткөрүү максатында уюшулган. Асель Садокова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.